Биз жылда катышабыз, былтыр дагы катышканбыз. Биздин өнөр командабыз 10 жылдан бери ушул жалаң өнөр адамдардын өкүлдөрүнөн куралган команда. Дайыма чыгармачыл адамдар эл алдында жүргөндөн кийин бүгүнкү акцияны даңазалоо эң негизги максаттардын бири. Катышаардан мурда дагы, катышкандан кийин дагы жыйынтыкка жараша биз муну даңазалайбыз. Ошол аркылуу биз дайыма каршы экенибизди билдиребиз. Молодец. Гол. Ай, Азамат. Все, хорош! Биз коомдук телерадио берүү корпорациясынын атынан катышып атабыз. Ошол жакта бизде радио жана тележааты бар. Ошол жактын командалары бардыгыбыз чогулуп, бир команда болуп келдик. Иш-чаранын эми катышуунун максаты башка командалар сыяктуу эле мына ушул кыйноого каршы биз дагы өзүбүздүн бир пикирибизди билдирип, же болбосо биз дагы ошого каршы экенибизди мына ушул спорт аркылуу бири-бирибизге достук мамиле менен, жакшы мамиле менен бири-бирибизге жакындай аларыбызды мындай ачыктайлы деген максат. Жылдын ичинде конференция болот, ар кандай семинарлар болот, ар кандай тренингдер болот, баягы выездной немелер болот, бирок андан тышкары ушундай бир формалдуу эмес жерде бири-бири менен кезигип, ошо спорттун артынан ушундай бири-бири менен ошол кыйноого каршы жүргүзгөн баягы иш-чараларды стейкхолдер деп коебуз да, ошол баягы катышуучулары, ошол баягы Верховный суд, соттор, ошо ГСИН түрмөдөгүлөр, адвокаттар, сотто катышкандар, андан тышкары баягы массалык каражаттар, маалымат каражаттары, алар баягы эме кылат, ошолор информация берет. Ошолорду кандай бир неформалдуу чогултуп, бири-бирине бир кандай бир мамиле түзүү болуш саналат да, ошон үчүн биз жыл сайын өткөрөбүз.